Президент Садыр Жапаров иш сапар менен Баткен жана Ош облустарына барат. Садыр Жапаров 3-4 апрелде иш сапар менен Баткен жана Ош облустарына барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынан маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Баткен облусунда мамлекет башчы коопсуздук 2021 жана түштүктү калыптоо 2021 аскердик машыгууларын жыйынтыктоочу этабына байкоо салат. Мындан сырткары энергетика жана өнөр жай объектилерин көрүп чыгат. Иш сапардын экинчи күнүндө президент Садыр Жапаров Ош облусунун Алай районуна барат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров билеттердин кымбаттоосу боюнча билдирүү жасады. Аба каттамдарын санын көбөйтүүгө, авиабилеттердин баасын төмөндөтүүгө жана темир жол каттамын жандандырууга аракет кылып жатабыз. Бул тууралуу Садыр Жапаров өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Достор, Россияга учкан үзгүлтүксүз аба каттамдарын саны жана авиабилеттердин баасы боюнча түзүлгөн кырдаалды жеке көзөмөлүмө алгам. Албетте, маселе татаал, бардыгы бизден гана көз каранды эмес. Бирок биз бул кырдаалдан чыгуу үчүн болгон күч аракетибизди жумшап келе жатабыз. Россияга иштеп келүүгө жол таба албай жаткан жарандарыбыз үчүн бул канчалык маанилүү экенин билип турам. Мекендештерибиз чет өлкөлөргө жумуш издеп кетпеш үчүн биз колдон келгендин бардыгын жасап жатабыз. Ипотека боюнча иш пландар даярдалып жатат. Турак жайы жок жарандарыбызды турак жай менен толук камсыз кылабыз деген аруу тилектерибиз бар. Биз сөзсүз түрдө буга жетебиз. Аба каттамдарын санын көбөйтүүгө, авиабилеттердин баасын төмөндөтүүгө жана темир жол каттамын жандандырууга аракет кылып жатабыз. Бирок бул маселе Казакстан менен Россиядан көз каранды. Казакстандын өкмөтү транзитти жандандырууга бүгүн макулдугун берди. Эми Россия тараптан жообун күтөбүз. Кыргызстандан Россияга аба каттамдарын көбөйтөлүү десе, кыргыз бийлиги каршы болуп жатат деген чагымчылдардын сөзүнө ишенбегиле. Тескерисинче, көптөн бери Россия тараптан чартердик рейстерди көбөйтөлүү деп суранып келе жатабыз. Маселе бизде эмес, албетте бардык проблема коронавируска дагы байланыштуу болуп жатат деп жазган Булак Назар Ньюс KG. УКМКнын төрагасына тийишкен Тажикстандын экс-министри Хамрухан Зарифе Ташиевге кайра жооп кайтарды. Бул ирет ал кайрылуусун дипломатиялык жактан салмактап, сыйлык жана сыпа жооп бергенге аракет кылган. Ал өз сөзүндө Камчыбек Ташиевге Тажикстандын бир бөлүгү болгон Ворух элин Тажикстандан бөлүп карабоону сунуштаган. Мен улуу кыргыз эли алардын байыркы тарыхы жана бай маданияты жөнүндө эч качан жаман сөз айткан эмесмин. Биздин элдер кошуна катары гана эмес, туугандык байланыштарга дагы ээ. Биз бардыгыбыз кыргыз элинин баатырдык эпосу, анын башкы каарманы Манас жана анын жубайы Каникейди жакшы билебиз. Менин бордош Кыргызстан элинин тарыхы, маданиятына болгон сый-урматым жогору. Бул өлкөдө менин көптөгөн кадырлуу досторум бар. Мен ар дайым бордош кыргыз элине бейбилдикте, өсүү-өнүгүүнү, тынчтыкта жашоону, оор күндөрдө өз ара жардамдашууну жана бири-биринин кубанычын ар дайым бөлүшүүнү каалайм деп кайрылуу калтырган Хамрухан Зарифе. Булак Назар Ньюс KG. Ташиев уулунун шаардык кеңешке талапкер болгонун кубаттады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уулу Таймураз Ташиевдин жергиликтүү шайлоого катышып жатканын кубаттады. Ал 30-мартта өзгөндө эл менен жолуккандан кийин Азаттык радиосунун кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып, балама ийгилик каалайм. Эгер ал Жалал Абад шаарына депутат болуп, эл журтка кызмат кылса, мен кубанар элем деп айтты. 27 жаштагы Таймураз Ташиев Жалал Абад шаардык кеңешине Ата журт Кыргызстан партиясынан катышып жатат жана тизмеде 29-орунда турат. Таймураз Ташиев Томас жана Ко жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчисинин орун басары. Ал ачык блоктарда ошондой эле жоопкерчилиги чектелген Мока Групп коомунун негиздөөчүсү, Дениса Кыргызстан коомдук бирикмесинин жетекчиси, Академия футбола имени Каныбек Аташиева коомдук фондунун негиздөөчүсү экени көрсөтүлгөн. Ата журт Кыргызстан партиясы шайлоого алгач ирет катышып жатат. Ал өлкө боюнча эң көп 21 шаарда талапкерлерин көрсөткөн жалгыз партия. 31-мартта Оштогу 9 партиянын 5 шайлоо өнөктүгүндө бул партия административдик ресурс колдонуп добуштарды сатып алып жатканын айтып, президентке кайрылышкан. Ата журт Кыргызстан дооматтарды четке каккан. Алардын билдирүүсүн партиянын өкүлү далилсиз деп сыпаттады. Камчыбек Ташиев бул партия ага таандык экени тууралуу маалыматтарды төгөндөгөн. Булак Назар Ньюс KG. Алмазбек Атамбаевдин камактагы мөөнөтү узартылды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин баш коргоо чарасын узартты. Бул тууралуу маалыматты 1-май райондук соту Назар Ньюс маалымат агенттигине тастыктады. Маалыматка ылайык, ал 7-июнга чейин номер 47-түзөтүү абагында болот. Белгилей кетсек, буга чейин адвокаттар мурдагы президенттин бөгөт чарасын үй камагына алмаштырууну өтүнүп, шаардык сотко кайрылышкан. Алар Алмазбек Атамбаев 1 жылдан ашуун убакыттан бери тергөө абагында отурганын айтып, саламаттыгына байланыштуу аны бошотуу же камагына чыгаруу керек деп эсептешет. Ошондой эле мыйзам боюнча шектүү тергөө абагында 1 жыл гана кармалууга тийиштүү деген жүйө келтирип жатышат. Февралда Крим төбөлү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз абактан чыгышы боюнча ишти караган 1-май райондук соту Атамбаевдин камактагы мөөнөтүн 7-апрелге чейин узарткан. Бул иште Атамбаев менен катар мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева, гематолог Абдухалим Раимжанов жана Жаамкян ошол кездеги жетекчисинин кеңешчиси Калыбек Качканалиев айыпталууда. Жогорку сот былтыр 30 ноябрда Батукаевдин ишин кайра караш үчүн 1
Чечмай райондук сотуна жөнөткөн. Ага чейин июнда райондук соттун чечими менен Атамбаев Батукаевдин иши боюнча күнөөлүү деп табылган. Өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кесилген. Атамбаев жана анын тарапташтары адвокаттар ага карата козголгон иштерди саясий куугунтук катары баалап келатышат. Кыргызстанда банкизат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, ошондой эле адам өлүмүнө алып келген башаламандык уюштуруу үчүн айыпталып 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013-жылы айыпкы силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан. Атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Кримтөбөлдүн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019-жылдын январында кайра иликтенип, сотко ошол жылы октябрда өткөрүлгөн. Мындан тышкары мурда президентке карата кой таш окуялары жана башка коррупциялык иштерге байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин баарын бириктирилип, учурда райондук сотто каралууда. Атамбаев былтыр декабрда саламаттыгына байланыштуу номер 47 колонияга которулган. Ага чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган. Булак-Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Мынакей катуу ылдамдыкта танка жүрүп келатканына карабастан таш менен талкалай койгон кыргыз армиясы танктын үстүнө чыга калып баштарын жарчып салууга дагы кудуреттүүбү. Ооба, кыргыздарга көп теле курал жарактын кереги жоктой. Анткени кыргыз жигиттери өздөрү танкадай. Бул фантастикалык кино эмес, бул кыргыз армиясы. Мынакей жооштон жоон чыгат дегендей, кыргыз армиясы эч убакта мактанбайт жана башкаларга дагы жамандыкты каалабайт дагы тийишпейт. Ак окус бирөө тийишчү болсо, өз жанын аябастан тикесинен тик турган эр азаматка. Ооба, азыр бекеринен сиздин денеңиз чымырап толкунданып аткан жериңиз жок. Бул демек кыргыз армиясы жана кыргыз мамлекети күндөн күнгө күн санап өнүгүп өсүүдө экендигинин белгиси. Мынакей, келгиле Шумдук инфо каналындагы мына бул видеого лайктан басып, дагы да көрөлү. Азыр сиздин денеңиз тооктукундай болуп чымырап кеттиби? Ал дагы эч нерсе эмес, азыр дагы да чымырайт. Даярдыктардын жүрүп аткандыгын карагылачы. Мурда мындай болгон эмес, ал эми азырчы. Албетте азыр бардык тараптан жекеле кыргыз армиясы гана эмес, жекеле кыргыз мамлекети гана эмес, бардык тараптан өнүгүп өсүүлөр күн санап байкалууда. Себебидегиде кыргыз мамлекетине жана кыргыз армиясына жана дагы башка тармактарга мурдагылар мынчалык көңүл бөлгөн эмес. Себеби дегенде алар өзүнүн чөнтөгүн гана жана өзүнүн керт башын гана ойлоп жүрүшкөн эле. Мына ошентип мамлекетибизди сазга батырышкан. Мына карагылачы, биздин президентти көргөндө Путин эмне кылаарын билбей батын албай галстугун кайра түздөнүп, ал эле эмес мына бул нерсени дагы байкагылачы. Путиндин буттарын карасаңар, анын буттары эмнегидир тынчсызданып, эмнегидир кыймылдатып аткандары эмнелерди билдириши мүмкүн. Ал эми бул нерсе бир гана мага гана байкалуудабы же силер дагы байкап турасыңарбы? Ал эми бул жерде эмнегидир дем жетпей кеткендей сезилип атабы же мага ушундай туюлдубу? Мынакей, кызыктын баары мына так эми башталат. Ошондуктан мына бул видеого лайктан басып аягына чейин көрүңүздөр. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Баары мына так ушул жерден башталды. Бул көрүнүш эмнегидир көпчүлүктүн көзүн сүйүлттү. Мынакей карагалачы, мынакей биз сыймыктанган президент. Президент деген мына ушундай болот. Турган турпатын карагалачы, жарашканын карагалачы деген ой пикирлерди дагы байкап аттык. Ооба, чындыгында эле бул президентибиз менен сыймыктанып, ичибиздеги кубанычыбызды жашыра албайбыз дегендер дагы көп болду. Ал эми мына бул жерди салыштыра турган болсок, андан бул жерден өтө чоң бир тактиканы дагы байкоого болот. Президенттердин алгачкы визити, самолеттон түшкөндөгү алгачкы жолу көрүнүү тактикасы. Кыргызстандын президенти алгачкы жолу Москвага келе жатат. Ал эми Москвадан тосуп алуучулар Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп көрүүгө зар. Адамдын кандай экенин, канчалык деңгээлде акылдуу кыйын экендиги, анын алгачкы көрүшүүдөгү, алгачкы жолугушуудагы өзүн алып жүрүүсүнөн гана билинет. Ал эми бул жерден өзүбүз байкагандай, президент Сооронбай Жээнбеков өзүн өзү көргөзүү ыкмаларын жана президенттик тактикаларды
президенттик трюктарды колдонгон жок. Бул балким президент Сооронбай Жээнбеков эч нерсени оюна албагандыр. Бул дегендик президент жаман дегендик эмес. А балким билбей деле калгандыр. Мүмкүн эсинен чыгып калгандыр. Бирок бул жерде президент деген эмне кылышы керек эле? Кандай тактикаларды жана кандай трюктарды колдонушу керек эле? Бул нерселерди биз азыр Садыр Жапаровдон гана байкайбыз. Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп элдин баарысы күтүшүүдө. Бирок бул жерден Садыр Жапаров самолеттон түшкөндө эле мени кимдер күтүп атат экен деп алардын жүзүн тике караган жок. Самолеттон чыгаар замат эле өз жолун карады. Андан соң өзүнө ишенимдүү терең дем алып, оң жакка көз жүгөрттү. Өзүнө ишенимдүү башты көтөрө, кудум жаратылышты тегиз көз чаптыра бер карап койгондой. Мына так ушул моментте Садыр Жапаровду баарысы көз сала карап турган кез эле. Ал эми Садыр Жапаров бул жерде аларды мени ким күтүп турат экен деп аларды көз чаптыра караган жок. Бул демек Садыр Жапаров өзүн сыйлап, өзүн гана биринчи орунга коюп, бул демек Садыр Жапаров а дегенде эле өзүнүн каалаган жагын карап, өзүн сыйлап, өзүн биринчи орунга коюп, өзүнүн харизматикалык чеберчилигин туура колдогондугун байкоого болот. Мынакей, Кыргызстандын президенти кандай болду экен деп элдин баары Садыр Жапаровду карап турган кезде Садыр Жапаров а дегенде эле өзү каалаган жакка көз чаптыра карап алып, андан соң өз жолун карап, андан кийин гана мени ким күтүп атат экен деп алар жака жүзүн бурду. Жана эч кандай шашалактабастан ордуна тике туруп, оор басырыктуу гана алардын сүйлөп аткан сөзүнө маани берип тыңдап, ордунан тике түп-түз турганын байкоого болот. Андан соң таанышуу иш-чараларын, президенттик тактикаларды колдонуп, жана психологиялык трюктар менен өзүнүн харизматикалык деңгээлин жана чеберчилигин колдонуп, баарысын туура жасагандыгын байкап, аңдап көрүүгө, мына бул жерден даптана байкап көрүүгө болот. Президентибиз Садыр Жапаров кандай адам экендигин байкап калган Байтор бул жерден дагы Путин Садыр Жапаровду эмнегедир батын албагандай башкача абалда күлүп чайнап тосуп алгандай болду. Эгерде байкай турган болсок, келиңиз бул жерге отуруңуз дегендей кол жаңсап, андан соң ал эле эмес Путин отургучтарга барган кезде Садыр Жапаровдон кысылгандыктан Байтор топчусун чечкендей абалда жана түз отура албагандай болуп, кайра-кайра оңдонуп отуруп, Садыр Жапаровго тике карай албай, кайра-кайра жылмайып, андан соң буттарын кыймылдата баштаганын дагы байкоого болот. Бул эмнени билдириши мүмкүн? Мына бул көрүнүштү өзүңүз дагы бир сыйра байкап көрүңүз. Баса, Шумдук инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.